İşte улантабыз достор. Конокто Makita Drill модели TDO 101F. Есін ашына қарағанда іштейді, бірақ biraz профилактика алып қойыш керек. Чында өле іштейді екен. Демек ашып көреміз. Бұл қадимгідей эле чаң. Дегеле көрүнүшүнө караганда бар жайында. Ешқандай бір кемчилик жоқ. Көмір деле бүтүн, желеген эмес. Дагы көп иш берет. Болгону редуктор жагын карап коюш керек. Май жагын чыгарабыз. Мына ушундай. Сиздерге кандай, бирок мага майы biraz көрүнбөй атат. Ачып көрөбүз. Мен айткандай эле майы biraz аз экен. Редуктордун тиштери бүтүн, бар жайында. Бул жагы да бар жайында. Жылдызчанын тиштери жайында. Битаны туткучту текшеребиз. Үстөкү көтөрөбүз. Чыгарабыз. Үстөкү көтөрөбүз, түтөбүз. Жакшы. Эсиңиздерде болсо, бул Makita оригинал достор. Эмнеге мындай айтып атам? Оригинал менен жөнөкөй дрелдин айырмасы мына ушунда. Китайский дрелдердин ичинде редуктордун корпусу ак пластмасса болот. А пластмасса желип кетиши толук ыктымал. А бул темир алюминден болот экен. Редукторду мына ушундай капак менен бекитип коет экен. Өтө сонун достор. Редукторду майлайбыз, кайра чогултабыз. Мына ушундай достор. Электроника жагына келсек, biraz тазалайбыз. Мына ушундай достор. Ичиндеги схема боюнча biraz маалымат бере кеткен. Бул жерде кеткен. Бул жерде 220 келет. Бул жерден токту стабилизатор болуп өткүзүп берет дагы. Включатель келет. Включательден токко өтөт. Ал эми бул ток өткүзүүчү сызымдарды байкасаңыздар, калың жана изоляция үстүнө жакшы берилген. Бул оңой менен күйүп кетиши ыктымал эмес. А бул жерде ак моторго жармашып турган термодатчик, эгер мотордогу күч келип ысый баштаганда, термодатчик токту үзөт. Сиздин дрелиңиз ошол учурда иштебей токтоп калат. Ал учурда чочуп кетпестен, biraz тынууга коюп коюш керек. Муздагандан кийин кайра иштей берет. Оригинал Makitанын өзгөчөлүгү мына ушунда турат достор. Ошондуктан баасына карабай, эгерде сиз профессионалдык устачылык кылсаңыз, анда акчасына карабай оригинал Makita алганыңыз дурус. Ал эми биз ишти улантабыз. Редукторду кайра орнотобуз. Мына ушундай. Үстүңкү капакты жабабыз. Мына ушундай. Шуруптарды катырабыз. Көмүрдү орнотобуз. Мына ушу менен дрель даяр достор. Иштеп көрөбүз. Бары жакшы, эскисине караганда үнү biraz тунук чыгып калды. Адаттагыдай biraz тазалайбыз. Мына ушундай. Не просто чисто, а кристально чисто. Көрүшөбүз достор.